Жоқ, қарызыбыз жоқ болса біз эмне үчүн бермегилек? Биз анда такыр бербешибиз керек да мунча. Керек болса алар аукциондон сатып алыш керек. Силер аукцион кылышыңар керек. Каалаган мамлекеттер катышында сатып алсын, ошондо мыйзам негизинде болот да. Мындай экен да биздин өкмөт мына Кумтөрдү деле көрдүк. Азыр мына Казакстандын пансионатын көрүп атабыз. Кече күнү биз Бишкек сессиясында көрдүк ушундай эле мамлекет. Биздин чоңдор отуруп алып эле Кыргызстандын байлыгын направо налево тарката берет экен да. Бесплатно передается, бүт баары тең. Силер баягы өзүңөрдүн үйүңөрдөгү менчигиңерди направо налево продает этип атат. Бесплатно. Ошондой болуп атат да. Экинчи суроом, сизде жана айтпадыңызбы 53 гектарда жер. А зданиянын канча квадратный метр? Зданиясы өзү негизи. Сиз жанагы стоимостун билбейм деп атпайсызбы? Общий. Мен ошону айтайын деп атам да сизге. Сиз стоимостун билбесеңиз, азыр 1 квадратный жер, квадратный метр зданияныкы $1000 чейин кетип атат. Ошо $1000 менен сизге эсептеп берейин деп атам да, сиз билбесеңиз. Канча квадратный метр? Ал жакта 1000 квадратный метр жер барбы? Да $1 миллион эсли. Андан көп болсо 2000 болсо $2 миллион, понимаете? Ошо $2 миллион биз бесплатно берип коюп атабыз да. А сиз билесиз, Кыргызстан эң кедей мамлекет экен. Биз миллионер мамлекет болсок бир жөн. Биякта пенсионерибиз пенсион ала албай отурат, мугалимдерибиз зарплата ала албай отурат, элдер ачка отурат, а биз биякта миллионду бесплатно берип коюп атабыз да. Мына биздин мамлекеттин, өкмөттүн кетирген кемчилиги эмнеде болуп атат. А сиз өзүңүз билбесеңиз, бул дальнейшем все равно керек. Муну сиз мындай кылыңыз, жана независимый оценщиктерге берип, оценить этиңиз зданияны. Сиз бул жумуштан кетесиз. Дагы бир революция болот. Сизди соттойт, понимаете, ушул иш үчүн. Ошондо сиз айтышыңыз керек. Мына мен оценочный актым бар. Момундай оценить эткен, анан бергенбиз деп. А бул сиз азыр министр болуп иштеп турасыз. Эртең иштебей каласыз, сиз да соттолосуз, понимаете? Ошондо сиздин колуңузда бүт документиңиз болуш керек. Мен жооп бербейм. Сатпай эле сиз бекер берип атпайсыз. Бекер болгондо дагы мунун оценкасын билиш керек да. Канча стоимосту миллион сомду биз берип атабыз Казакстанга. Все равно керек да бул оценка. Ошон үчүн давайте комиссия түзөлүк, оценка кылалык, независимый оценщик. Керек болсо международный независимый оценщик.